карасак болот го. Көрүндүбү? Экран. Мен могу Wing деген редакторда жазам кодду. Мону орнотуп алсаңар болот, Wing 101 деген. Сонун редакторда. Бир суроо агай, ошону биз Pythonго орнотобузбу? Python'да орнотуп туруп эле, анан Wing деген редакторду орнотуп койсоңор. Жакшы да эле мындай. Python'дачы мындай пошагово аткарта албайсың да. Python деген интерпретатор болуп мындай карасаң мындай өзүнүн редакторундачы. А мындан болсо мына могу көрүп атасың могу инструментти. Басып койсоңор ар бир шагыңызга эмени аткарып берет, аны көрсөтүп берет. Анан жакшы жери биягында жана idle shell деген экинчи терезеге ачылат эмеспи? Биягында ачылат. Биягына жазасыңар кодду, жоопту биягынан көрө бересиңер оң жагына. Прям биз idle'дын өзүнөн эле эме кылсак эки жагы тең одновременно көрүнүп турат экен да? Мисалы жака азыр print деп 2 плюс 3 деп жазып койсом, иштеттимби? Жака 5 деп чыгып калат. Ого, турбайбы агай? Исключениялар дегенди. Могу эмеде кичине жакшыраак да. Муну бекер эле эме редактор. Wing 101 деп туруп эле көчүрүп койсоң, бекер эле эмес. Бизге ушул эле жетет да. Эми коддорду жазганда дагы оңой экен агай, а? Анан жанагы берки Python'дун өзүнүн редакторунда могу жер тазаланбайт го. Ооба. Алай албайсың да, жакта мына опция деген келип туруп, очистить деп койсоң таза болуп калат. Ого. Ыңгайлуу да иштегенге. Ооба, аябай сонун экен агай. Толтура эмелерди ачып алып, бири-бирине өтүп коюп иштей берсең болот. Задачалар шаг за шагом сактап кеткенге дагы жакшы экен, а? Как раз жана фреймворкторду алып келип туруп, временно сактап турсак дагы болот экен да? Ооба. Мына жакшы болот. Так, эми массивтер дегенди карайбыз, Ооба. Массив деген эмне? Массив деген бирде башка программалоо тилдеринде, мисалы, мурун окуп жүрбөдүк беле? Python'до, Basic'те, Python'до, Pascal'да, Basic'те массив деген бирдей типтеги берилиштердин жыйындысы. Бирдей типтеги маалыматтардын жыйындысы да. Бул эмне деген сөз? Мисалы, биринчи бир элементин мен бүтүн сан кылып алсам, демек баардык элементтери бүтүн сандан туруш керек деген сөз. Бирдей типтери бирдей болуш керек. Бул интпи? Бул дагы инт болуш керек да баары. Эгерде бирөө чыныгы сан болсо, биягын баары бүт чыныгы сан болуш керек. Биз ар кандай элементтерди камтыбайт да. Python тилинде ошол массивтердин ордуна эле тизмени колдонобуз. Тизме деген эмне? Тизме деген берилиштердин эле жыйындысы, то есть маалыматтардын жыйындысы. Ичинде кеби ар кандай боло бериши мүмкүн да. Анан сапты жазганда билебиз да, мындай чарчы кашанын ичине жазабыз. Мисалы, тырмактага жазып койсок, бул эмне болот? Сап болуп калат, Сап менен тизмелер аябай окшош. Мисалы, 12, 34 бүтүн сан жазып атамбы, биягына эмне жазып койсом болот? Чыныгы сан жазып койсом болот. Бул бүтүн сандар int деген класска тиешелүү Python'до. Чыныгы сандар float деген. Бул жерге даже эме логикалык анын жыйынтыгын жазып койсок болот. Мисалы, true деп, жака sap жазып койсок болот. То есть, некен ар кандай типтеги берилиштердин жыйындысы тизме болот экен да. Анан мен монтип жазганда, менчиктеп атпайм, өзгөрмөгө маанини менчиктеп койсок да болот да, жөн эле мисалы 5 деген маанини. Же болбосо өзгөрмөнүн маанисин клавиатурадан киргизсек болот, Эгерде мен input деп киргизсем, анда бул эмне болот? Сап менчиктелет, То есть мой input деген функция иштегенде дайыма клавиатураге экран бетине мындай курсор чыгып турат. Эгерде мен бул жерге 57 деп киргизсем, enter деген клавишаны басканда могу 57 барып туруп эмнеге менчиктелет? Ага менчиктелет. Бирок бул эмне болот? Тап болот.
сан эмес. Демек клавиатурадан сан киргизиш үчүн не кылат экенбиз? Жөн эле сап киргизиш үчүн инпутту эле жазып коет экенбиз. Эгерде А деген өзгөрмөгө клавиатурадан бир бүтүн санды киргизип туруп менчиктегим келип атса, анда эмне кылабыз бияка? Input деген функцияны кошобуз, input. Не болот? Сап кирет. Сапты биз int деген класска, то есть бүтүн санга айлантып туруп анан ага менчиктейбиз. Эгерде чыныгы сан киргизип атсак, анда эмне болот? Бул. Я кайра эле дагы эле input деген функция колдонулат, мисалы, могу input деген эмнени киргизет, сапты киргизет, ал сапты эмнеге өткөрөт? Чыныгы сандарга өткөрүп, чыныгы сандын классын өткөрөт да, бияка менчиктеп берет. Анан тизменикин биз эмне кылдык? Жөн эле менчиктеп койдук, могу сыяктуу. Тизменин элементин клавиатурадан киргизсек да болот. Анан азыр карайбыз. Монтуп жазгандачы, монтуп менчиктегенде эмне болот? Бул жерде А деген тизме экендигин билет, могу чарчы кашылап тургандан кийин. Бул list деген класска тиешелүү болот. List. Анан мен монтуп жазып койсом, оперативдик эсте кандай болуп сакталынат? Могу А деген тизме үчүн 1, 2, 3, 4, 5. 5 ячейканы ачып берет. Оперативдик эстен 5 ячейка даярдайт. Анан эмне дейт? Муну нумерациялайт. 0, 1, 2, 3, 4. Анан эмне дейт? Мунун баары А деген тизменики деп ссылка кылып коет. Анан могу биринчи турган элементи 12 мояка сакталат. Бияка 34 сакталат. Жерге 4,5 сакталат. Бияка true деген маани сакталат. Бул жерге эмне? Python деген сакталат. Демек, бул 0, 1, 2, 3, 4 деген ячейкалардын номерлери Python тилинде могу элементтердин индекси деп эсептелет. Демек, могунун индекси 0, кен элемент 0-нчу ячейкада жайгашкан. Могунуку 1, мунуку 2, мунуку 3, анан мунуку 4. Анан ушул элементти алыш үчүн мен могу ячейкага кайрылышым керек. 0 деген ячейка. Мисалы 12 деген санды алыш үчүн 0 деген ячейкага кайрылышым керек. Демек, эмне деп жазам? А деген тизмеден, тизме сакталып турган жерден 0-нчу ячейкадагы маанини алып берди. Демек, элементке кайрылыш үчүн анан мондай чарчы кашанын ичине асын жазып коюш болот. True деген маанини алыш үчүн эмне дейм? А 3 дейм. Анткени ал 3-нчү ячейкада турат. Анан каалаган элементин ошону чыгарып экрандын бетине чыгарып алсак болот, же болбосо башка бир өзгөрмөгө менчиктеп болот. Жана башка да. Анан азыр биз болсо мындай эле сандарды карайлы азыр. Ал эмне дейли? X деген тизме болсун. Ичинде -1, 3. Анан PEP деген стандарт бар, билебиз да. Ошо PEP деген стандарт боюнча могу параметрлер жазып аткан учурда үтүр болсо, үтүр деген пробел коюш керек деген бар да. Пробел койбой деле жаза берсеңер болот. 3, -7, 8, 11, 5, -7 деген сан болсун. Мен эмне кылат экенмин? Эгерде могу -7 деген санды ала турган болсом, могу -7 деген санды ала турган болсом, 0, 1, 2 деп экинчи индекстеги элемент деп айтат экен. X деп тизменин атын жазам. Экинчи десем, экран бетине -7 чыгып берет. Анан могу мен азыр айырылышып иштеп атам. Бул жерде принтти жазбай койсок болот. Биз кайсы бир объектни көрсөтсөк, ошонун маанисин экранга өзү чыгарып бере берет. А бул жерде программаны жазып атканда экранга чыгарыш үчүн эмне кылабыз? Print дегенди колдонобуз. Барбызбы? Барбыз, Так, анан мисалы могу -7 ала турган болсом, мен эмне дешим керек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-нчи элемент дешим керек. X деген тизмедеги 7-нчи элементи.
Ой, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 да. X 6. Ооба бар биз агай. Минус 7 деген элементти чыгарып берди. Эгерде мына могу жерден жок элементти, бул индекс акыркы элементтин индекс 6 болуп атабы? Жок индексти жазып койсом эмне болот экен? List index out of range деген ката чыгат экен. Экран көрүнбөй атат. Диапазондон чыгып кетти деп. Ким башка бирөө кирип алган турбайбы? Неме запрет койсо албайсызбы башка? Мен да кире албай калам да анда. Экран көрүнбөй калды. Башка бирөө кирип кетти да. Эчтеке көрүнбөй калды азыр. Көрүнбөйбү? X 7 деп жазып койсомчу. Мындай болот да, 0дон башталып атпайбы? Бул саптын узундугу 7, бирок номерлеген 0дон башталып. Бирок бизге көрүнүп атат экран. Бул акыркы элементтин индекси эмне болот экен? 1ге кем болот экен, 6 болот экен. Мына минус 7. Эгерде жок индексти жазып койсом, эмне деген чыгат экен? Индекс диапазондон чыгып кетти дейт экен. То есть могу X деген тизме үчүн диапазон кайсы экен? 0дон 6га чейин экен. Могу диапазон. 7 деген ушул диапазондон чыгып кетти. Демек эмне деген ката чыгат экен? List index out of range деген. Индекс диапазондон чыгып кетти. Түшүндүкпү? Каалаган элементтин анан тизме деген бул өзгөрө турган объект. Ал эмне дегенди түшүндүрөт. Түздөн түз элементке индекс боюнча кайрылып, мисалы 5-элементте башка маанини менен алмаштырып койсок болот. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Могу 45 да азыр, 45 турабы 5-элемент болду. 45-тин ордуна 99-ту жазып кой десем. X деген тизмени чыгарсам эмне болуп калды? Мына могу жерде 99 туруп калды. Демек каалаган элементин өзгөртсөк болот да. Мынтип дагы өзгөртүп койсок болот. Мисалы X 0-элементти алмаштыр X 1-элемент плюс X 3-элемент. Эмне кылат азыр? Могу элементти 1-элементибиз бул, 3-элементибиз бул. Экөөнүн суммасы менен алмаштырып коет. Минус 1-дин ордуна эмне туруп калат экен? 11. X карасак 11. Ошентип эмне экен бул? Тизме деген өзгөрө турган объект. Демек каалаган элементин эмне кылсак болот? Өзгөртсөк болот. Анан тизмелерди дагы жанагы эмени билебиз да, саптарды. Саптарды билебизби? Саптарда жанагы Экран оңдоп алыңыз. Срез деген бар, Мен оңдоо? Экраныңызды. Да башка чыгып кетти. Кире албай калам да азыр анда. Мону баспагыла силер. Начать подкаст деп туруп да экран, ошону баспай турсаңар. Чоңойтомдо басып алсаңар. Саптарда срез деген бар, Биз эмнени карадык? Конкреттүү бир элемент кантип алат экенбиз? Индекс аркылуу эле кайрылып ала берет экенбиз, Эми срез деген бар. Бир элементтерди алып. 3 минус 7 8 11 деген элементтерди башка бир y деген келип атат. Анда мен y элементтерди x-тан кайсынан баштап кайсыга чейин алыш керек экенин көрсөтүп коюмун. 0 1. Биринчиден баштап 2, 3, 4, 5ке чейин дейт. 5 өзү кирбейт. Эгерде 4 деп койсок, му 11 кирбей калат. Ошондуктан эмне дейт экенбиз? 5ке чейин. 5ке чейин десем, муну алат дейт. 5ке чейин деп коп. Эми y маанисин карасак, мына 3 минус 7 8 11. Могу элементтерди алды. Эгерде минус 1, 3, минус 7-ни алыш керек болсо, анда эмне кылабыз? Мисалы тыл деген тизмеге ментип кеш керек болот. Анда 0-дан баштап
Noluncu element de 1, 2, 3. elementke çeyin dep жазабыз. Men x'ti көрсөтүп коеюн азыр. X деген тизмеден 0'dan баштап 3'üncüge чейин. Тыгыны карасак мына -1, 3, -7. Бирок ушул эле жазууну мен митиктеп койсом болот. Эгерде эң башынан башталып атса, муну көрсөтпөй деле койсом болот. Эгер боякта эчтеке турбаса, ал эмне деген сөз экен? Эң башынан баштап деген сөз. Тыгыны карасак мына -1 жанагы. Анан эгерде 8-ci элементтен баштап 8, 11, 45, -7 деген элементтерди алыш керек болуп аткан болсо, анда эмне кылабыз? X деген тизмеден кайсындан баштап? 8 дегенбиз. 0, 1, 2, 3'төн баштап, 3'üncü elementten баштап кайсыга чейин дейбиз? Adamlar var mı? Ne? Ekran görünmüyor. Ой, улууда сүйлөй бериңиз. Экранды чоңойтуп алыңыз. Ekran gayrı görünmeye kaldı bu. Бу басып салып атышат. Kurs kabartasın mı? Okuyunca. Эгерде могу элементтерди алыш керек болсо, 3'төн баштап кайсыга деп жазам? Мен суроо берип атам. 7. 6. 3'төн баштап 6'га чейин. Угулуп атабы, мен деле угулбай атабы. Эгерде 3'төн баштап О да угулуп атат. 3'төн баштап 6'га чейин деп жазсам эмне болот? Мына 3'üncü элементти, 4'üncü, 5'inci элементти алат. 6'га чейин 6 өзү кирбей калат. Митсек не oldu? 45. -7 кирбей калбадыбы. Ошондуктан митип жазабыз. Эгерде баарын алыш керек болсо, кайсы бир элементтен баштап, 3'üncüдөн баштап деп туруп. Эч жазбай коебуз буяганы. Бул эмне деген жазуу экен? 3'üncüдөн баштап аягына чейин баарын алып кетебиз. 0'dan баштаган болсо 0 деп жазсак болот экен, жазбай койсок да болот экен. Жазбай койсок ал башынан баштап деп түшүнөт экен. Акыркысын экинчисин жазбай койсок ал эмне деп түшүнөт экен? Баарын. 3'den баштап баарын. Муну иштетсек, -7 кошо алып. Так, анан ушул эле тизменин ичинен саттарды кандай кылып эле кандайдыр бир кадам менен секиртип алсак болот. Мисалы, X деген тизмеден башынан баштап, мисалы, 5-ге чейин пос 2 деген кадам менен алдык болсо. 3-cü параметри көрсөтсөк, бул кадамдын саны экен. Эмне деген сөз? Мына жерге 0 жаза турайынчы. Мына эң башынан баштап 1-ci параметр 5'ке чейин 2 кадам менен. 0'üncü элементте мына момдан баштайт. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5'ге чейин мына могу интервалдын ичинен 2'ден кадам менен алып атат. Демек эмне алат? 1-ci -1'di алат. Andan 2'ge sekiret. 1, 2. -7'ni alak. Hemen 1, 2. 11'de alak. Düşündük mü? 2'den 8 olak. Eğer de ben mintip жазып koysam x деп тұрып. Mintip koysam бұл ne деген сөз? Eң başından başlap ayağına çeyin. Bağırın. Bunun bağır болып болады. 3 деген кадам менен деп койсом, анда эмне кылат? 1-ci могу -1'di алат. Анда 3'ке секирет. 1, 2, 3. 3'üncü элемент. Ар бир 3'üncü элементти алып отурат экен. 8. Мындай 1, 2, 3. -7. -7. Эгерде ушинтип туруп 4 деп койсомчу, анда ар бир 4'üncü элементти алып калат. 1-ci могуну алат. -1'di. Андай 4'ke секирет. 1, 2, 3, 4. Муну алат. Андай биякта 4'üncü элемент жок болгондуктан эчтекени албайт. -1 менен 11 алып калат. Түшүнүп атабызбы?
киши жокпу? Ооба айтчу. ооба. Так, анан эми ошол эле тизмеден тескерисинен алсак болот. Анан индекстерди көрсөтүп аткандачы, мындай да индексация бар. Жана биз айтпадыкпы, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген бул эмне экен? Бул элементтер сакталып турган ячейканын номери экен, Бирок Python бизге ыңгайлуу болуш үчүн мындай да индексацияны кылып койгон. -1, -2, -3, -4, -5, -6, бул -7. Бул индексацияны да колдоно берсек болот. Муну качан? Эгерде акыркы элементти алгыбыз келип аткан болсо, анда биз -1. Анан орусча предпоследний деп коет го, акыркыдан мурунку элементти алгыбыз келип атса, ал дайыма -2 болот. Мисалы, мындай тизме болсун, 1, 2. Бул канчанчы элемент болот? -1 элемент, А могу дайыма 0 элемент болот. Эгерде башканы карасак, мисалы 1, 2, -7, 9 деп койсок. Могу кайсы болот? -1. Бул кайсы болот? -2. Ойлору? Дайыма Экран көрүнбөй калды, кичинекей болду. узундугу канча болбосун, баары бир акыркы элемент эмне болот экен? -1 болот. Ажатасыңар го, Түшүндүкпү? Мындай да индексация. Анан мисалы мен мындай алыш керек болду да. Могул тизме, могул элементтерди алыш керек, бирок аягынан баштап. Мындай кылып алыш керек болду да. 45, 11, 8, анан -7 деп. Мындай алыш керек болду. Анда эмне кылат? Анда мындай кылабыз. X дейбиз. Кайсыл элементтен баштап алыш керек, ошону көрсөтөбүз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, могу 5-чи элементти. 5-чи элементтен баштап кайсы элемент 0, 1, 1-чи элементке чейин, бул -7 да кириш керек да. 1-чи элементке чейин, 1-чи элемент өзү кирбейт. Анан кадамды тескери кылыш үчүн минус кылып коебуз. -1. Биз ар бир бирден элемент алыш керек да. Туурабы? 45 алыш керек. Андан 11 алыш керек. Анан 8 -7. Демек минтип койсок, эмне болот экен? Тескерисинен алып берет экен мындай. Анан ошондой эле жанагыдай эле минтип жазып койсок болот, x деп туруп. -2 десем, анан эмне болуп атты эле, бул башынан аягына чейин болуп аткан, Адамдын саны терс болсо, ал бул эмне деп түшүнөт? Аягынан баштап башына чейин -2 деген кадам менен. Биз аягынан баштайт, биринчи -7-ни алат. Андан кийин 2-ни секирет. 1, 2. 11-ди алат. Кайра 1, 2 секиреттен -7-ни алат. Анан -1-ди алат. Биз каалаган кадам менен секирте берсек болот экен. Тескерисинен да. Бирок бул учурда эмнени жазыш керек экен? Оң жактагы санды биринчи, бул сол жактагыны экинчи кылып жазат экенсиң. Анан демек азыр мен минтип жазып койсом эмне болот? Эмне болот? Башынан аягына чейин тескери кадам менен болуп калабы? Акыркы жактан баштап. Бул тизме тескерисинен жазылып калат. -7 алат. Кадам 1 болуп атпайбы? Бирден аттайт да, бирден аттап. 11-ди алат, 8-ди алат, кайра -7-ни, 3-тү 1-ди. Демек тизмебиз тескерисинен болуп калат. То есть реверс кылыш үчүн, реверс деген тескери деген сөз да, мында перевернуть деген сөз. Монтип эле жазып коюп жетиштүү болот дейм. Бул срездер эми. Түшүндүкпү муну, срездерди кантип алат экенбиз? Могу олимпиадада көп кездешет срездер. Ошондо биз оңунан да солунан да алсак болот экен да. Буяктан буякты көздөйбүз, оңдон солду көздөй каалагандай кылып элементтерди ала берсеңер болот. Анан бир нерсени жакшы эске түйүп калыш керек. Тизме бул өзгөрө турган чоңдук. Анын каалаган элементин индекс аркылуу кайрылып өзгөртүп койсок болот. Анан кортеж деген бар. Кортеж менен тизменин эмне айырмасы бар? Мисалы S деген кортеж, кортеждер мындай
керекти кашады болуп ошонун жардамы менен жазылат. Ал мындай картеж жазып коеюн дагы. Бир деген почтаны ушундай тизме жазайын. Экөөнүн айырмасы бар. Картеж өзгөрбөй турган чоңдук. Тизме өзгөрө турган чоңдук. Ошонусу менен айырмаланат. Эгерде силер кандайдыр бир маалымат өзгөрбөш керек болсо, анда аны эмне менен жазып коет экенсиңер? Картеж менен. Эгер өзгөрө турган болсо, аны тизме менен жазып коесуңар. Азыр мен могу тизменикин Д деген тизме да, ооба. биринчи элементин мынтип алмаштырып коеюн. 3 деп. Биринчи элемент 3 турабы? Ошону 3 деген сөз менен алмаштырып коеюн. Проблема жок, алмаштырып керек. Көрдүңөрбү? 3-түн ордуна эмне туруп калды? 3. Эми картежге ошентип жазам десек, мына X деген картеж да, биринчи элементине 3 деп жаз десек, не дейт? Ошибка чыкты, көрдүңөр, ката чыкты. Тупул. Бул нелер тизмелер лист деген объект, а картеждер тупул болот. Ал эмне деп атат? Индекс аркылуу өзгөрбөйт дейт. Индекс аркылуу кайрылуу бул өзгөрбөй турган объект тупул. Көрдүңөр, өзгөртө албайсыңар. Саптар дагы ошондой өзгөрбөй турган объектилер болот. Мисалы x деген сап турса, эмит мына 0, 1, 2. Экинчи элементин 3 деп жазып 3кө алмаштыра албайм. Бул дагы ошентип атат. str деген объект не дейт? Индекс аркылуу өзгөрбөйт деп. Демек, могу тупул менен эмне? Могу сап окшош экен, Экөө өзгөрбөй турган объект экен, а тизме болсо өзгөрө турган объект. Каалаган элементин каалаган учурда каалагандай кылып өзгөртөсүңөр. Анан биз эми эле тизмеге жөн эле мынтип барабар деп туруп эле менчиктеп койдук, Эми клавиатурадан кантип киргизебиз? Клавиатурадан киргизсек, мисалы Т деген тизме болсун бизде. Т деген тизме. Мунун 5 элементи болсун. 5 элементин маанилерин клавиатурадан киргизгиле. Демек, эмне кылыш керек? Т 0 деп, 0-чу ячейкага бир санды киргизип туруп, ошо 0-чу ячейкага жазышыбыз керек, Пускай бүтүн сандар болсун, input. Монтип жазбакпын да, Туурабы? Анан биринчи элементин киргизем, анан экинчи элементин киргизем. Мисалы мынтелим мына азыр. Т 0 барабар input. Ушуну эле көчүрөйүн 5 жолу. Баягы эмне деп болот? Муну биринчи ячейкага жазышым керек, Муну экинчи ячейкага, муну үчүнчү ячейкага, муну төртүнчү ячейкага жазышым керек. Иштетсем эмне болот азыр? Иштебейт. 12 деп менде моуну сурап атат азыр, Мо input иштеп атат. Мо input иштеп атат. Клавиатурадан бирдеме киргиз дедим мен. Мына 12 деп киргиздим. Enter'ды бассам, эмне дейт? Эмне деген ката могу? Name T is not defined дейт. Т деген ат аныкталган эмес деп атат. Бул T'нын тизме экенин түшүнгөн жок Python. Бул Т деген эмне мен билбейм деп атат да. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Анан биз T'нын тизме экенин үчүн биз башынан мынтип жазабыз. Т барабар деп туруп мынтип коебуз. Жана тизмелер мындай чачы-кашан ичине жазылат деп эдик, Мынтип койсок, бул уже тизме болуп калат. Бул тизме экенин билет. Же болбосо ушунун эле ордуна мынтип жазсаңар болот. Лист деген класска тиешелүү экен да тизмелер, мынтип койсоңор да болот. Ошондо Т деген лист деген класска тиешелүү. Бирок могу жазууну көп колдонбойт. Тизмени аныктай турган болсок, мынтип эле коебуз. Болду, ушул эле жетиштүү болот. Бул дагы эмнени түшүнөт экен? Т деген ката чыгып атат, ошого көңүл бургула. Т деген
name is not defined деп чыкса, анда силер өзгөрмөнү аныктабай кылган болосуңар. Мисалы, могу жерге мынтип коем мен, x барабар 5 деп жаздым да, анан a деген өзгөрмөнүн маанисин чыгарып бер десем, эмне дейт экен? Name a is not defined дейт. A деген аныкталган эмес дейт. Эгерде x десеңер, x'ти чыгарып берет мына 5 деп. То есть a деген өзгөрмө жок. Эгер өзгөрмө жок болуп калса, ушинтип чыгарып берет экен. Демек бизге азыр эмне t деген өзгөрмөнү көргөн жок, азыр минтик эми көрүш керек. Мына, мисалы 12 деп киргизейин, enter'ди бассам, эми дагы катар чыгат. Bir деген катар чыкты. Index out of range деп, жана могу ката чыккан, качан? Могу тизменин индекси канча? Кайсыл интервалда жатат? 0-дон 5ке чейинки интервалда жатат, То есть не дегендерди алат? 0, 1, 2, 3, 4 дегендерди алат. Бирок биздики 4төн деле ашкан жок, индекс. Жана ушул диапазондон чыгып кеткенде, мен жана x7 деп жазып койгондо индекс out of range деп чыгып атканда могу ката. Бирок азыр карасак, мында өчкө чыккан жок. Бирок эмнеге мындай болуп атат? Анткени могу деген эмне? Бош тизме. Бош тизме деген сөз. Ал эмне деген сөз? Интруп бөлөт, оперативдик эстен. Ячейкалардычы, ячейка мындай эле ссылка кылып коет. А бирок могу t деген тизменин элементтерин сакташ үчүн ошол 5 ячейка бөлүнгөн жок, эчтеке жок. Мынакта 0 деген да ячейка жок, эчтеке. Ана могу 0-нчу элементти алып барып кайка сактайт? Жок да биякта. Демек 0 деген дагы ячейка жок, ошондуктан не деп атат? Index out of range. Могу диапазондон чыгып кетти деп атат. Жок. Демек биз эмне кылышыбыз керек экен? Могу жерге 5 ячейка ачып беришибиз керек экен, могу маанилерди сакташ үчүн. 3, 4, 5. Анан ушулар эмне болот? Нумерацияланат, мындай болот. Анан биз монтип айтканда 0-нчу ячейкага алып барып мен клавиатурадан киргизген санды жаз дегенде 12-ни алып келип маяка жазыш керек болчу. А бизде 0 дегенде ячейка жок болгондуктан могу ката чыгып атат. Могу ката. Демек биз input деген команданын жардамы менен тизменин элементтерин киргизип аткан болсок, анда биз могу жерге четко көрсөтүп беришибиз керек, канча элементтен турат дегенди. Аны кантип жазайбыз? Мисалы мындай кылып коелу. X деген тизме, 1 деген бир эле элементтен турсун. Эгерде мен азыр мынтип жазсам, X көбөйтүлгөн 12 деп жазсам, бул эмне кылат? Бул int анан float деген объектилер үчүн могу көбөйтүү, кадимки эле көбөйтүү деген сөз. А саптар үчүн, анан тизмелер үчүн могу көбөйтүү деген кайталап кой деген сөз. Могу элемент эле кайталап кой деген. Эмне болуп калат экен? Бирлер 12 жолу кайталап калат. Мисалы, мындай деле жазсаңар болот, именно өзгөрмө эмес. Мисалы 0 деп туруп, көбөйтүлгөн 5 деп койсом эмне болот? 0 деген элементти 5 жолу кайталап. Демек эмне болот? 5 ячейка түзүлүп калат, Мындай болот? 5 ячейка түзүлөт, 1, 2, 3, 4. 5 ячейка түзүлөт да, анын ичине бүт эмне жазылат? 0 деп жазып коет. Анан тыгынын маанилери ушакта деп ссылка кылып коет. Мына эми 5 ячейка даярда. 0, 1, 2, 3, 4 деп. Анан биз жана айтпадыкпы? Тизме өзгөрө турган чоңдук. Могу ячейканын ичиндегилерди өзгөртө берсек болот. Эми мен могу жерден биринчи элементти киргиздим, 12 деп. 12 келет дагы эмне болот? Могу 0ду өчөт. 12-ни ушул жерге жазып коет. Анан мен экинчи элементти киргизем да могуну, 1 деген ячейкага жазылат ал. Мисалы -5 деп жазып койсом, киргизсем клавиатурадан. Бул жерге келет да -5 деп жазылып коет. Ушинтип ар бирин эмне кылат? Мен клавиатурадан киргизген маанилерге алмаштырып коет. Түшүнгөнсүзбү да? Ага, бир суроо, жанагы кайталаган жерин көрсөтүп берип коесузбу? Кандай учурда көбөйтүлөт, кандай учурда кайталанган жерин кайра көрсөтүп берип коесузбу? Жок, эгерде түшүнбөй калдым. бир элементти, тизменин, мисалы, тизмеде элементтер турат да, мисалы 1, 2, 3, 4 деп, мисалы 34 деп. Ушул тизмедеги элементтерди, могу тизмедеги элементтерди бир нече жолу кайталап жазыш керек болсо, кол менен жазып отурбай эле, мисалы
Могу элементтерди да 3 жолу кайталаш керек болуп атабы, көбөйтүү 3 деп коет экенбиз. Бул көбөйтүү деген бул сандар үчүн көбөйтүү деген амал. Int анан float объект үчүн. List менен str деген объект үчүн ал эмне деген сөз экен? Кайтала. Бул элементтерди 3 жолу кайталап кой деген сөз. Бул бир гана list менен str үчүн ага, я? Сандар үчүн аны көбөйтүү деп жазсак, мисалы 3 көбөйтүлгөн 2/10 деп жазсам эмне бул? Биринчиси int объект, экинчиси float объект. Бул сандар үчүн бул эмне? Көбөйтүү деген амал да. Экөөнү көбөйтүп койсундай. Эгерде саптагы мисалы саптар бар да, мисалы ата деген сап турат, буну көбөйт деп туруп 20га деп койсом эмне болот? Ата деген сөз кантип 20га көбөйтмөк эле. Бул көбөйтүү аны 20 жолу кайталап коет да. Бул эле 20 жолу кайтала деген команда бул. Ооба. Анан мисалы 2 плюс 4 деген бар, сандар үчүн бул эмне? Кош деген амал, 6 деп кош. Ооба. Ооба. Эгерде ушуну эле саптарга жазсам эмне болот? Мисалы 2 деген сап плюс 4 деген сап десем бул эмне? Бул саптар үчүн бул конкатенация деген амал. Саптап коет бул жөнүнө. Сапта деген сөз. Тизмелер үчүн да ошондой эле. Мисалы жака 1 2 деген тизме турсун, плюс 3 4 деген тизме болсун. Экөөнү кошпойт. Бул дагы эмне экен? Экөөнү бири-бирине бир тизмеге бириктирип кой деген сөз. Түшүнүкпү? Ооба, түшүнүктүү агай. Так, анан эми азыр моуну киргизип көрөлү, мына. 12 бери. Биз маяка жазбай калдык. Кемис бияка. Баарын нолдор менен толтуруп коюшубуз керек экен, 0 деп туруп, көбөйтсөң 5 деп болот экен. 5 элемент бар да. Так, мына 12. Мына проблема иштей берет. -3, 4, 9, 7 деп коёбуз. Мына. Бешинчи киргизген эме 0-чу ячейкага сакталды. -3 1ге, 4 2ге, 9 3кө. Бул бияка. Элемент. Түшүндүкпү? Анан эми бирок бияктан 100 элемент болсо, 100 жолу жазып турабызбы? 1000 элемент болсо, 1000 жолу жазбайбыз да, туурабы? Биз эмне кылабыз? Аны эмнен беребизби? Range деген объект эмне кылат билебизби? Ооба, range деген ал чейин деген өндүрөдө 100 менен айтканда. Жок. Range деген интервал сөз, диапазон деген сөз. Аха. Мурун мен сабагыман окугандар барбы? Мен окатка барганда. Жок, сиз менен онлайндан окуганбыз. Range деп туруп 5 деп койсом эмне болот? Анда 5ге чейинки 4 санды алып берет да. 0дон баштап туруп. Сандын удалаштыгын алат. 0, 1, 2, 3, 4 деген. Ооба. 0, 1, 2, 3, 4 деген эмне болот да бизде? Могу ячейкалардын номери болуп турабы? Ооба, ячейкалардын номери, ооба. Эгерде могу жерде 5 элемент бар болгондо ал нумерацияланат экен да монча. Тек мен range деген объекттин жардамы менен могу ячейканын номерин алып алсам болот экен да. Могуларды, могу сандарды. Ооба. Тек циклдын жардамы менен мен могу жазууну эмне кылып койсом болот экен? Кыскартып койсом болот экен. Мунун баарын алып салам. Эмне дейт? For I деп коелу, мисалы. In range могу жергечи I дебей эле башка любой каалаган тамганы ала бересиңер. Ал W деп коелу. Бул I болушу шарт эмес экен да? 5. Бирок көбү Каласак Q деп берсек деле боло берет экен. Анан кээ бир учурда жазып атып башка тамга жазып койсоң, тияк I болуш керек болчу деп оңдошот да. Бул үстүндө көбүнчө I менен берилген үчүн биз I'ни кандайдыр бир белгиге ээ деп ойлочубуз. Анан могу жерде эмне болот экен? Range дегенде, range'дин мааниси 0, 1, 2, 3, 4 болот экен, Демек, for деген цикл кандай иштейт? For деген цикл. For деген цикл мындай болот, могу W деген өзгөрмө инден кийинки турган объектинин ар бир элементин алып чыкмайынча мындай цикл кайталана берет. Демек W биринчи эмнени алат экен? 0ду,
Бул жерге 0 ооба, турат. 0 элементти киргизебиз. ооба, Андан кийин W кайсын алат? 1 алат. Бияка 1 турат мына. Биринчи элементти киргизебиз. ооба, Не кылат экенбиз? Акыркы элементке чейин киргизип чыгат экенбиз. Аягында 4 болот, 4. ооба, аягы жыйынты келип 4 келет да. 500 кошулбайт. 500 кошулбайт. Демек, монту эле киргизип койсок болот экенби? Кыскартып эле. Ооба, Эгерде Ооба. бул жерде 10 элемент боло турган болсо, биякта 10го көбөйтүп коебуз да, биякта эмне кылып коебуз? 10 деп коебуз, Эгерде n элемент боло турган болсочу, n бул учурда биз кашанын ичине белгилүү бир санды коебуз да. анан бияка эмне кылып коебуз? N'ди киргизип коебуз, клавиатурадан. Ооба. Input деп. Bunun içine жазып Азыр коебуз. бул учурда Эден Иге чейинки аралыктагы сандарды алып берет да. Ооба. 0дон n'ге чейинки. Азыр мен митсем, n барга 3 деп койсом, азыр эмне болуп калат? Бул тизме 3 элементтен туруп калат дагы 3 элементти киргизип коебуз. Ооба. 0, 1, 2 болду. 1 бөлүктө x деп койсом мына. Эгерде n'дин ордуна мен 10 деп койсом, анда 10 элемент киргизиш керек болуп калат, Ооба. Бул эмне экен? Мен жибере албайм да силерге. Жазып алсаңар болот, же скриншот кылып алгыла. Скриншот кылып алдык агай. Демек, эмненин жардамы менен, инпуттун жардамы менен ушинтип киргизет экенбиз. Анан эми тизменин элементтерин киргизүүнүн башка жолу дагы бар. Генератор деп коет. Генератордун жардамы менен киргизсек болот. Мисалы, мына x барабар деп туруп. Мындай элементти, мындай чарчагачтын ичине жазылат экен да, туурабы, элементтери. Бул жерге каалаган бир өзгөрмөнү алып алабыз, k деп коеюнбу? Анан k деген эмне экен? Мунун элементтерин аныктайт экен. X деген тизмени. Анан k'нын эми k деген кандай аныкталат? Бияка циклдын жардамы менен жазып коебуз. For k input точка split. Split эмне кылат билебизби? Жок агай, сплит боюнча жок. Тизмелер демек, саптардын эмес. Могу input эмне кылат негизи? Input киргизет. Жардамы менен сапты киргизет экенбиз, экран эмеге, клавиатурадан. Сап. Ооба. Ооба. Демек, азыр мен бул жерге мынтип киргизсем эмне болот? 12 3 -7 деп киргизсем. Бул эмне болуп калат экен? Сап, Ама сплит деген, эгерде кашанын ичинде эчтеке көрсөтүлбөсө, бул сапты пробел аркылуу ажыратып салат. Өз-өзүнчө элемент кылып салат. Өз-өзүнчө сап кылып салат. Демек, 3 сап пайда болуп калды өз-өзүнчө, Туурабы? Анан могу for деген циклга могу экөө аткарылып бүткөндөн кийин могу объект чыгып калат экен. А for кандай иштейт? K биринчи могуну алат. Бул жерде турган объекттин элементтерин алып берет да, мына могуну алат. Алып келип бияка коет. Не болуп калат? 12, бүтүр. Андан кийин K эмнени алат? 3'тү алат. Алып келип бул жерге коет. Андан эмнени алат? -7'ни алат. Алып келип мына жака коет. Мына мондай тизме пайда болуп калат. Түшүндүкпү? Мен ушуну карап көрдүм. Ооба. Мисалы мынтип коет. Агай, ошол генераторлор боюнча көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек экен. 12 34 -7 деп коет. Yok, birinci mogul. Endi çargan jokpuz da munda. Şuan betine çarp koyalım. Print x. Karıştırayım. 12 4 -7. Mogul. Har bir elementin ne olup kaldı? Sapı. Ama bunu bütün san kılış için ne kılavuz? Bütün san kılış için int dep koyuyoruz değil mi bunu? Int dep koysak ne olup kaldı ki? Bütün san bolup kaldı değil mi?
Демек генератордун жардамы менен монтип киргизет экенбиз. Ошондо чыныгы санды бүтүн санга айландырып берип атат да. Сапты немеге бүтүн санга. Чыныгы сан киргизгибиз келсе анда бияка эмне деп коебуз? Флуат деп коебуз. 3 4,5 78 minus 9 0,13. Çok 3 деген сандагы эмне болуп жазылып калат? 3,0 Жана флуатта дайыма мондай жазылат. Animation да? Ооба. Так, эми бир мисал карап көргөлү, Жакшы болот агай. Мындай деген мисал. Жазып аласыңарбы? Азыр мына прям компьютерден азыр эме кылып атабыз. Python. Окуучулардын аты жөнү жана информатикадан баалары берилген. Эки алган окуучулардын фамилиясын экранга чыгаргыла дейт. Демек бизге эмне берилиптир? Эки тизме берилиптир. Биринчи X деген тизме деп коелу. Бул эмнени сактайт экен? Окуучулардын атын. Демек бул кайсыл типте болуш керек? STR, сак болуш керек да аттары. Экинчиси Y деп коелу. Ал эмнесин сактайт экен? Баасын, Бааны сактайт экен. Бул эмне болот? Инте бүтүн сан. Экен баалар бүтүн санда 1, 2, 3, 4, 5, 2,5 Ооба, бүтүн сан. 1,3 деген баа жок, демек инт болот. Могу экөөнү киргизет экенбиз. Эми генератордун жардамы менен киргизип коелу, X барабар эмне дейт экенбиз? Мындай неме ачат экенбиз, Ачыгашат. K дейт экенбиз. O, K, input. Мына клавиатурадан киргиздик. Киргизилген немени пробел аркылуу ажыратып коет экенбиз. Андан кийин Y дегенди киргизет экенбиз. Буякта эмне дейбиз? Int. Анткени бүтүн сан кириш керек, Дагы эле буякка эмне деп коебуз? O, K, input. Точка. Бирок киргизип атканда могу окуучулардын саны менен могу баалары бирдей болуш керек. То есть X менен Y деген саттын узундугу бирдей болуш керек, Правильно? Эмне кылабыз эми? Киргизип бүттүк, эми эмне кылабыз? For эмне деп коелу? T in азыр эмнени карашыбыз керек экен? Range деп туруп азыр моунун узундугун алып алышыбыз керек, Могу саптын узундугун. Саптын узундугун кантип билебиз? Len деген функция менен, Len X. Экөөнүн узундугу бирдей да. Ошондуктан X'тин эле узундугун алып койсом болот, Эми эмне кылабыз? Эгерде могу бааны кара деп атпайбы? Бааны карап туруп, ошонун ичинде 2 болсо, эмнени чыгарып бер деп атат? Атын, Эгерде Y анан T монтип индекс аркылуу кайрылабыз дедик, Y атты деп. Барабар болсо эмнеге? 2ге. Анда атын, аты каякта сакталган? X'та. X'та сакталганда. X'те. Болду? Кетем дагы. Мынтип Давай. Логин. Windows. Murat. Hasan. Windows. Hasan'ın bilgisini yani bağların bilgisini. 2, 4, 6. 2, 4, 5, 3. Ben çöktüm koyunu. Hazır ilk alganlar kimdir?
Абай менен Абай жана Кундуз. Кундуз, демек экранга эмне чыгыш керек? Абай, Кундуз чыгыш керек. То есть эмне болуп атат? Могу индекси, могу элементтин 0, мунуку 1, мунуку 2, мунуку 3, мунуку 4, мунуку 5. Анан сандардыкы дагы тиешелүү болуп калат да, Абайдын баасыныкы 0, Кундуздун баасыныкы 1, Мураттыкы 2, Хасандыкы 3, мунуку 4, мунуку 5. Анан могу жерде эмне салыштырып атат да, биринчи тыгым эмне болот? 0 болот, Y 0-нчу элемент 0га барабар болсо дейт, 2ге барабар болсо, мына 0-нчу элемент 2ге барабарбы? Анда x 0 чыгар дейт. X 0 могу да. Абай чыгып калды. Кайра бияка келди, x1, y1 барабарбы 2ге? 2ге барабар. Демек x1 чыгып калды Кундуз. А булар барабар эмес да. Сондуктан булар чыккан жок. Түшүндүкпү? Муну кетире албайм мен. Скриншот кылып алууга керек болсо. Кайталап көрүп атабыз агай ушул мисалды биз дагы. Мисалы анан муну ушун эле эме эмес, генератор эмес, эме менен жазаш керек болсочу, input менен жазаш керек болсо. Андан могу жерге эмнени көрсөтүш керек, канча элемент бар экенин, канча окуучу бар экенин. Int, input. Бияка эмне кылмак элек? X барабар деп туруп, жана андай 0 менен толтуруп чыга алса баарына. Көйтүлгөн ой. 0 көйтүлгөн n. Анан эмне кылышыбыз керек эле? Кайра цикл ачып киргизишибиз керек болчу. For I in range n. Анда бул жерге да len x деп эле, жөн эле эмне деп коебуз? N деп коебуз, n окуучуда. Эмне демек элек? X I int input. Атын киргиздим. Анан дароо эле ошол окуучунун несин киргизип коелу? Баасын, Биринчи мен коюп коелучу, билиш үчүн, эмнени киргизип атабыз. Бул да анан ачты болсо ошондой эле болот, Я. N барабар эмне болсун? 5 болсун, бул жерде int деп койгон турбайбы? Жак эмне болуш керек эле? Сап болуш керек болчу да, Мен 5 алып коеюнчу, 5 алып коелу. Агин. Мурат 2. Асан 2. Düşün 2. Мурат Асан düşün. Bunu da screenshot kılıp alsanlar olur. Запись кетип атат да, туурабы? Запистен карап кайра жазып аласыңар да шашпай. Анан эменин менен тизмелер менен иштей турган атайын методдор бар. Метод деген эмне? Ал белгилүү бир объекттин үстүнөн иштей турган функциялар да. Методдор мындай жазылат. Биринчи объекттин жазабыз, кайсыл объектке колдонобуз. Точканы коебуз. Андан бияка функцияны жазабыз. Мондай түрдө жазылат да. Анан жаңы эле бир функцияны карадык, len деген. Ал объект эмес, метод эмес, бул len деген функция. Демек эмне дегенди түшүндүрөт. Len деген функцияны каалаган итерация боло турган объекттердин узундугун эсептей берсек болот. Len деп туруп ичине мындай сап жазсак да болот. Ошол узундугун эсептей берет. Len деп туруп ичине берсек болот. Аныкын да эсептей берет. Даже мынтип койсок да болот. Len деп туруп
Ne olur? When деп туруп range 13 desem. Range 13 degенде канча стан пайда болот? Узундугу канча болот? 13 болот, 0-дон 13ке чейин. 0-дон акыркысы 12. 13. Каалагандыкты эсептей берсек болот. Демек бул эмне экен? Метод эмес, функция. Ал эми тизмелер менен иштей турган методдор булар. Append деген метод бар. Каалаган тизменин аягына бир санды кошуп койсок болот да. Так, мисалы эмне деп коелук? С деген тизме болот. İçinde 1, 4, 3 болсун. Аягына кошо берсек болот. С точка append 27. Карасам эмне болуп калды? Аягына 27 кошуп калды. Мисалы өзгөрмөнүн маанисин да кошуп кете берсек болот. Мисалы ылдыз 4 болсун. Эгерде мен мынтип жазып койсом болот. С точка append деп койсом болот. Bunu karasam, buna ayağına 4 koşup kaldı. Demek bu append'in jardamı menен da kirgizip koysak bolot экен да. Ana байкасаңар, append'te метод иштегенде эмне болот экен? Таптын узундугу чоңоюп кете берет. Демек, мынтип койсом болот экен азыр мен. X барабар деп туруп. Мынтип коем. Бул тизме экенин билгизип коем. For I in range деп туруп. Мисалы жана 5 элемент киргизип атпадык беле X-ка. Башында айткандай эмелерди көрсөтпөй туруп эле, канча элементтен турганын көрсөтпөй эле мынтип койсок болот экен. X точка append int input. Эмне дедим? Клавиатурадан бүтүн сан киргизем дедим, Ошону X'тин аягына алып барып кошуп сал дедим. Канча жол киргизем X'тин, ушул канча жол аткарылат? 5 жол. Демек, допустим, биринчи цикл биринчи жол келатканда, могу команда кайсыл жерде турбасын, input биринчи аткарылат. 5 дегенди киргизип туруп enter'ди бассам, бул 5 дегенди X'тин аягына кошуп кеткен, То есть мынтип турат да. X жана биз айтпадык, мүмкүн эчтеке бөлүнбөй калат деп, 0 деген ячейканы түзөт дагы бияка эмнени 5ти кошуп коет. Эң акыркы элемент ушул да, туурабы азыр, аягына кошуп. Андан кийин -7 деп туруп enter'ди бассам, эмне болот экен? 1 деген ячейка түзөт дагы 7ни бияка кошуп коет. Мына могу жерден деле ошентип атпайбы? 0, 1, 2. Үчүнчү ячейка жок да. 3 деген ячейканы түзүп туруп бияка 27 кошуп. Демек, append'in жардамы менен да монтуп киргизсек болот экен. Append деген метод иштегенде саптын узундугу чоңойгондуктан, бияка көрсөтпөй койсок дагы эч кандай проблема болбойт. Кайра X жарбай болгон турган мен, Print element bilgisinin 5'e yapılmıştı. Andan keyinki metod extend деген метод. Ал эмне кылат? Саптын аягына сапты кошот. Мисалы X деген сап болсун. Бул элементтерден турсун. 1 деген сап болсун. Бул элементтерден турсун. Эгерде мен мынтип жазып койсом азыр X точка and Y деп койсом, эмне кылат? X аягына алып барып Y кошот бияка. То есть бул эмнени эле түшүндүрөт экен. Могул эле амалды аткарат экен. X аягына алып барып Y кайра кошуп койду. X туралы могу да. Могу ушунун аягына кайра дагы эмнени кошуп койду X'ти.
Түндүк да экстент. Анан мынтип кошсоңор деле болот. Мисалы азыр Y-тин аягына extend деп туруп. Так кандай өзгөрмө кылып койбодук да мында. Сап деменин тизменин өзүн деле жазып койсоңор болот. Бул тизмени коштуп койдук. Карасак мына аягына кошулуп калды. 0,0,0. Так, кийинки метод. Кийинки метод, эмне деген метод уктап эле да. Индекс деген метод. Ал X деген тизме болсун. Buranın etkili olduğunu yine hastayla gidiyor. Ters para var. 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5. Bu kadar. İndeks degen ne kılat? İndeks degen metod. Ne turamız? Ayağından ne olur? Bunday metod bu tizme verilsin bizge. S degen. Indeks degen metod ne kılат? S точка indeks деп жазабыз. Эгерде мен азыр 23 деп койсом, 23 деген элементтин индексин берет мага. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек 7 деп чыгат. Анан бул биринчи кезиккен элемент ким берет? Мисалы азыр S индекс деп 1 деп койсом, бул жагынан баштап издейт мындайынан келип. 23-түн таптуу эми 1 деген мына дароо эле 1 турбайбы? Демек не деп чыгарып коет? Биринчи кезиккен элемент. 0. Анткени могу 1 0-нчу элементте турат. Эгерде 2 десем, анда не деп коет? 1 деп коет, Биринчи 2 кайсында турат? Биринчи элемент. Анан кийинки 2-нин индексин кантабам? Мисалы 3-түкүн таба алабыз. 3-түкүн тапсам 4 болду, 0, 1, 2, 3, 4. 4-нчу элементте турабы? А кийинки 3-түн индексин кантабам? Кийинки индексин 3-түн индексин табыш үчүн мен мына могу 4-нчүдөн башталып атабы? 4-тө турат да могу. Мен 5-тен башта деп коем. То есть бунун ичинен изде деп коем. 5-нчиден башта изде деп көрсөтүп койсом. Анда ал эмне кылат? Экинчи, кийинки 3-түн индексин чыгарып берет. 8. Түшүнгөнсүзбү? Ооба. Агай анан ал эме боюнча дагы түшүндүрүп берсеңиз, sorted боюнча дагы. Сорт азыр жетебиз сортко. Индекс түшүнүктүү? Ana мындай кылсак да болот. S точка деп туруп. Индекс S точка индекс деп туруп 5, 6, 7. 5-тен баштап 8ге чейин 3-тү изде 3-тен баштап 8ге чейинки интервалда деп койсун. Болот экен. 5, 6, 7 мына. Бул интервалдын ичинен 3-тү издеп калат экен. Бул эле интервалдын ичинен. А ушул интервалдын ичинде 3 барбы?
Жок, Демек жок болуп калса монун чыгат экен. 3 is not in list. 3 деген тизменин ичинде жок деп чыгат. Могу тизменин ичинде 3 жок да туурабы? Ошондуктан 3 барбы жокпу деп текшерип алып андан кийин 3-түн позициясын издеш керек да. 3 барбы жокпу дегенди кантип билебиз? In деген оператордун жардамы менен билебиз да. Мисалы мындай болсун. Bir деген тизме болсун. 12 34 5 6 7 мындай тизме болсун. Демек жүздейин азыр. 5 in 1 десем. Барбы? Бар. Демек мунун жыйынтыгы true болот. Анан мисалы 12 бар экен. 13 in 2 десем false. Анткени 12 жок деп. Кийинки метод. Remove анан pop деген метод бар. A деген тизме болсун. Мындай тизме болсун. Эгерде азыр мен кайсы бир элемент 12 деген элементти өчүргүм келип атат мен. 12 деген элемент. Анда мен мынча жазам. A точка remove 12 деп коет. Бул эмне кылат азыр? 12лер көп да монун ичинде. Дагы эле жанагындай сол жагынан издеп келип биринчи кезиктен 12-ни өчүрүп берет. Аны карасак, бул биринчи турган 12 жок. Так. Мисалы 56-ны өчүргүм келип атсам да эмне деп экенмин? A точка remove 56 деп коет. Аны карасам азыр 56 жок мына. Анан ушул эле сыяктуу pop деген метод бар. A точка pop. Бул дагы өчүрөт. Бирок өчүргөндө бул индекс аркылуу өчүрөт. 12-ни өчүргүм келип атат да мен, 0 1 2 2 деп коет. 2 элементти өчүрүп сал дейм. Аны карасак, мына 12 жок. Түшүндүк да? Бир нерсени унутпаш керек. Remove менен pop иштегенде бул тизменин узундугу азаят, кыскарат. Бирден элементке кемейип берет. Мындай карап көрөлү. Тизмедеги баардык 5-терди өчүрүп салууга болот. 5 деген элементтер бар болсо тизменин бүт баарын өчүрүп салууга болот. Анда кандай кылабыз? Тизмени киргизеле мындай болот. Генератордун жардамы менен. Toka in input точка. Жалабыз эми. Цикл канча жолу аткарыларын билбейбиз, Ошондуктан биз азыр эмне дегенди, while деген циклды колдонобуз. 0 индекс. Ооба, сен азыр бизге цикл канча жолу кайталанышы белгисиз болуп турат да. Ооба, while'ды колдонобуз. Ошондой болгондо while'ды. А цикл канча жолу аткарылары белгилүү болсо for'ну колдонобуз. Так, мына 0-чу элементтен баштадык да, эми бияктан мен эмне деп текшеришим керек? 5 барбы деп, менин ичинде. İçinde bunlar. Эгерде бар болсо, могу жер эмне болот? True болот, while деген цикл качан кайталанат? Эгерде могу жер true болсо. Бул жер false болгондо циклдан чыгып кетет. Эгерде бар болсо эмне кылышыбыз керек экен? Ошол 0-чу элементти өчүрөт экенбиз, Ошо 5 деген элементти. Мунун деле кереги жок экен. Мунун деле кереги жок экен. Ne deyikemiz? Эгерде буна бар, демек не кылабыз? X точка remove 5 деп болсо. Болду? Эмне болду? Print
x деп коеюн, бөлүн 5 3 4 5 45 5 3 0 9 деп коеюн. Üçlü 5'tim var. Ya bu 5 3. Sorular var mı? Sorular yok ha. Anda keyinki metod sort деген метод. Сорт не кылат? Агай бир суроо. Беремиз. Беремиz. О. Алло. Сорт öyle жазып коебуз. Эгерде муну сорт деп жазсакчы, ал өсүү тартибинде сорттойт. Өсүү тартибинде. X'ти карасак, өсүү тартибинде сорттолуп калды. Көрдүңөрбү? 9 деп. Эми кеми тартибинде сорттош үчүн эмне кылабыз? Ушул эле X'ти жанагындай кылып туруп, эме реверс кылып койсок болот, Кеми тартибинде болуп калдыбы? Сол болсо дароо эле эмне кылсаңар болот. X маанисинде калып келели. Сол болсо X точка сорт. Bunun içine reverse деген параметр бар. Мындайынан айлантып салайынбы дегенчи, ошол жерге true коюп коесуңар. По умолчанию reverse дегенде эмне турат? False турат. False турат, ошондуктан ал мындай эле өсүү тартибинде эле сорттоп коет. Эгерде биякта reverse true кылып койсоңор, өсүү тартибинде сорттоп туруп, кайра айландырып салат. Айландырып салганда эмне болуп калат? Кеми тартибинде болуп калат, X'ти карасак, кеми тартибинде. Анан sorted деген бар. Sorted деген функция. Экөөнүн айырмасы бар. Q деген жаңы объект түзүп коет, көрдүңөр, sorted иштегенден кийин. Менчик десек болот. Мен менчик десем болобу? Q барабар X точка Bu ekan görüyorum. Ayırması ошондо. Жаңа bir түз койсок болот мен деп. Мында болсо ошо X деле сорттоп иштейт өзүн. Мында болсо X сорттолбойт, ошо бойдон эле калып калат. Бу сорттоп туруп, Q деген жаңа bir түз коет. Азыр X'тин маанисин карасак, бул сорт иштеп калды да. Q-га менчиктебей коюп, мына сорттой эле коет, көрдүңөрбү? Айырмасы ушунда. Сорт менен сорт. Так, андан кийинки не деген метод бар? Copy деген бар, A барабар мисалы 1 4 5 болсун. Мен минтип жазсам, B барабар A деп жазсам. Не болуп калат? Bunun manisi dağı точно ошол болуп калат, 1 2 4 5. Эми мындай кылайын. A'нын 0-нчу элементин алмаштырайын. A'ныкы не болуп калды? 100 болуп калды. Эгерде B'ны карасам, B'ныкы да 100 болуп калды. B'нын эчтеке элементин алмаштырган жокмун да, бирок бул да 100. Эмне үчүн ушундай болуп калат? Эми мындай болду. Бул команда аткарылганда, жана айттык, не болот экен? 3 ячейка түзүлөт, 3 элементи бар болгондуктан 0 1 2 болот. Бул жерге 1, бул жерге 4, бул жерге 5 жазылат. Ана молкам ана мынтете, A'нын мааниси ушулар дейт. A деген тизмени. Ссылка кылып коет ушундай. Мол команда аткарылганда
Б'нын мааниси дагы ушулар деп коет мына. То есть могу эки объект, эки өзгөрмө, эки неме. Бир эле объектке ссылка кылып атат. Анан мына могу жерден мен эмне кылып атам? 100ке алмаштырып атам, могуну. Бул дагы ушак эле ссылка кылып турат да. Эки бир эле объект. Көрдүңбү? Монтуп койсок, бир эле объект түзүлөт экен. Бир эле объектке эки өзгөрмө эмне болот экен? Ссылка кылып коет экен. Эгерде силер жаңы B деген объект түзгүңөр келсе, анда мындай кылыш керек. А барабар деп туруп, мисалы 3, 6, -7 деген. Ушундай эле бирок жаңы объект түзгүңөр келип атат. Анда мынтип жазыш керек. B барабар A точка копия. A'нын копиясын мен түзүп атам. Эми мына A'нын 0-чусун 2023 кылып коёюн. А өзгөрдү, 2023 болуп калды 0-чу элемент. Буну карасаңар өзгөргөн жок, ошол эле ойдон турат. Эмне үчүн? Анткени эки башка объект түзүлөт. Мынтип туруп 3, 6, 7 dedi de 0, 1, 2. Бул А болот. Анан бул команда аткарылганда не болот экен? Точно эле ушул объекттин копиясы жака башка ячейкага сакталат. А бул не болуп калат? Бул болуп калат. Көрдүңөрбү? Эми эки башка объект болуп калды. Муну өзгөртсөм бул жер өзгөрөт. А бунун мааниси өзгөрбөйт. Түшүндүкпү? Суроолор барбы? Түшүнүктүү агай. Суроолор жокпу? Эң акыркы суроо бар агай. Айтыңыз. Сак делег сабактын аягында ушул жанагы нол программаны жүктөгөндө көрсөтүп бересизби? Линктүбү? Ооба. Көрсөтүп берейин. Chrome'ду ачасыңар. Жазасыңар. Link 101 деп коесуңар. Кириллица менен жаза бергиле эчтеке болду. Нам байкап чыгат биринчи. Эми официалдык баракчасы. Жазасыңар. Могу жерден мына link 32 биттикке да 64 биттикке да жарай берет. Көчүрүп аласыңар. Далее деп эле көчүрүп койсоңор болду. Сохранить деп. Агай буга эме сурабайт а, крек сурабайт а? Эчтеке сурабайт. Бесплатно. 101 деген бесплатно. Берки профессиональныйрагы бар, ага ключ керек. Какой-то ключ керек болот экен агай, э? Буга керек жок. Линкке керек. Суроолор барбы? Жок агай. Тагып кеттиңер, уйкуңар келе баштады? Жок. Эме рандом менен рандиттин айырмасын айтып берип коесузбу? Бүгүн эртеде күтүп атат эле. Рандом менен рандиттин? Рандом модулдун ичинде эме бар да. Рандом деген функция. Рандом деген да функция бар. Ооба. Чыкпады. Кабар алды болбоду экен. Бүгүн эртең келет деп атат эле да. Көрүндүбү? Экран. Жерден эле көрсөтүп берип коеюнчу. Айтам шолдон. Рандом деген модуль бар, фокус сандар менен иштей турган.
Buyaktan da göstereyim. Random import. Şu modülün içinde, bibliotekanın içinde. Ayrıca random degen funksiyası var. Rand int degen funksiyası var. Hazır. Bunda yazılıp öyle isimler çıkıyor. Bunlar oldum ben. Ben şu benim isimde kalan bu olarken de. O dört funksiya var da. Ben dolduram bundan da. Random degen funksiyanın nemesi yok. Parametri yok. Koysam. Tak ne deyip. Şu. Bunda hoş geldin. Şu. Так, onu alıp saltırıp çalışır. Random. Ne? Üstte turumuz çalıştırdım. Bularla setaptan жазылганын карап турганын экөөнү карап туралы. Мына 0-дон 1ге чейинки чыныгы сандалат. Эгер кайра иштетсем кайра башка санды. Кайра иштетсем кайра башка санды. 0-дон 1ге чейинки сандар. Анан мен эгерде 0-дон 1ге чейин эмес башка интервалдагын алгым келсе анда минтип койсом болобу? Көбөйтүлгөн 20 plus көбөйтүлгөн 20 деп коеюн. Башка сан 8 бүтүн 2 бүтүн 12 бүтүн 9 бүтүн. Демек некен рандом 0-дон 1ге чейинкini алат экен. Randint болсо бүтүн сандарды алат. Именно кашан ичине аргумент катары немени көрсөтөбүз, интервалды. Кайсынан кайсыга чейин. Мисалы -30-тан канчага чейин деп коеюн. 70-ке чейин деп коеюн. -30-тан 70-ке чейин десем, ушул интервалдын ичинен фокусунан бир санды алып берет. Мына 3 бул интервалдын ичинен. 34 49 22 67 жана башка. Ананчы ушул рандентти колдонуп мени фокус сандары менен толтуруп койсок болот. Мисалы randint деп туруп 30-тан 70-ке чейин деп болуп, жанагы эле. Анан бияктан эмне кылабыз? Цикл жазып коебуз бияка. Range мисалы канча элемент деп болуп, 100 элемент болсун. Могу цикл 100 жолу кайталанат, бул рандент 100 жолу иштейт. Демек 100 башка сандарды алып, могу x-тын несі элементи катары коюп чыгат. Экран чыгалы. Print 100 элементтен турат. Эгерде биякта 10 деп койсом эмне болот? 10 элементтен турган болуп калат. Кайра иштетсем башка сандар чыгып көрсөтөм. Түшүнүктүү агай. Мындай жазылып турбайбы? Шулар. Тура жазып турмун, шулар. Choice.
Oturo эле жазып турмун да билбейм. Yana değişiyor. Ha işte de. Ya bu şuful деген ne var? Diyorum şöyle. Могу түзмен алдыбы? Могу. Рандент деген могу түзмен алды. А шуфул деген ушу аралаштырып салды. Кокусунан аралаштырып салды. Жана лотереянын билеттери деген сыяктуу немелерди ушинтип болот да, аралаштырып иштейт. Пароль мисалы, пароль жазганда. Могу элементтерди алды, аралаштырып салды кайра. Choice деген не болады? Мысалы, тұрып маяқа. Choice. Бұл болса, фокусынан, ушунун ичиндеги, моунун ичиндеги бир элементти фокусунан алып берет. Кайра иштетсең, башка элементтерди алып берет. Ну, 4 функция. Канча иштетсе ошончо өзгөрүп кете берет экен да, бирок кайталанбайт экен да. Choice'ту качан колдонсок болот? Мисалы, бир жана Turtle'да иштеп аткандачы, башка түстөргө бояш керек болуп атат да, бирок циклдын ичинен. Ошол кезде бир тизме жазап койсоңор болот, түстөрдөн турган, толтура түс жазып койсоңор да мунун ичине. Red, green, blue, purple жана башка деп. Choice X деп койсоңор, эмне болот? Жана бир түстү тандап алып коюп берип коет. Барбы дагы суроо? Башка жок, рахмат агай. Мыйнан да. Сурооңор жок болсо. Чыдап уккан силерге да рахмат. Рахмат агай.